Кутмандуу күнүңүздөр менен. Владимир Шлерин атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Ботоева Айзада Туратбековна бүгүнкү сабакты алып барат. Кыргыз тили жана окуу орус тилдүү мектептер үчүн 3-класс. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламаттык каалаймын. Саламатсыңарбы балдарым? Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү сабакка баарыңар даярсыңарбы? Анда эмесе балдар, алтын эреже түзүп алалы. Кунт коюп угабыз, жоопкерчиликтүү болобуз, берилген тапшырмаларды убагында аткарабыз, телефонду туура пайдаланабыз. Балдар, алтын эреже түшүнүктүү болсо, туура ыңгайлуу отуруп алгыла. Бүгүнкү числону туура кылып жазып алабыз. Бүгүн аяк уна айынын 8-и. Биздин тема кайталоо. Балдар, теманы сулуу кылып жазып, сулуу жазууга Г тыбышын жазып жана Г тыбышы катышкан сөздөрдү жазгыла. Бүгүнкү биздин сабактын максаттары балдар. Мурда өтүлгөн лексикаларыбызды ооз-эки кебизде ар түрдүү колдонобуз, кайталайбыз, маанисине жараша улантып сүйлөмдөрдү түзөбүз, кеп маданиятыбызга көңүл буруп, улуулар менен учурашып сүйлөшүүнү, маданияттуу болууну үйрөнөбүз. Берилген тапшырмаларды түрлөрү аркылуу логикалык ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Эгерде балдар бири-бирибизге суроо берип сүйлөшө алсак, сөздөргө керектүү нүктөлөрдү коюп жаза алсак, алган билимдерибизди туура колдоно алсак, ооз-эки кебизди өстүрүп, өтүлгөн диалогдорду түзө алсак, анда бүгүнкү максатыбыз ишке ашат. Анда эмесе балдар, биринчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Жообун эстегиле, балдар. Саламатсызбы, Зухра Сабитовна? Кана? Саламатчылык, кандайсыз? Жакшы. Жакшы барыңыз. Саламатта барыңыз. Кана? Б вариантын кимдер эстет? Кана кимдер айтат? Кана 2-2ден өз алдыбызча бул диалогду аягына чыгарып улайбыз балдар. Болдуңарбы? Анда эмесе экинчи көнүгүү балдар. Экинчи көнүгүү көп чекиттин ордуна да мүчөсүн коюп жазгыла. Балдар, да мүчөсү кайда, эмнеде деген суроолорго жооп берет. Мисал үчүн, айылда, кайда? Айылда. Кайда? Үйдө. Кайда? Мектепте. Китепте. Эмнеде? Китепте. Эмнеде? Сумкада. Эмнеде? Баштыкта. Демек балдар, көп чектин ордуна да мүчөсүн коюп жазабыз. Кана биринчисин ким айтат? Ойлонгулачы. Туура балдар. Мен эжем менен көлдө эс алдым. Сен эжең менен кайда эс алдың? Мен эжем менен көлдө эс алдым. Балдар, калган бөлүктөрүн, калган сүйлөмдөрдү өз алдыңарча сулуу кылып дептерге жазгыла. Анда эмесе 3-чү көнүгүү суроолорго жооп бергиле. Бүгүн канчанчы күн? Кана, бүгүн 2-чү күн. 2-чү күндүн кыргызча аталышы кандай балдар? Шейшемби. Азыр канчанчы сабак? Азыр 3-чү сабак. Сенин алдыңда ким отурат? Менин алдымда Марат отурат. Азаматсыңар, калганын да өзүңөр улагыла. Балдар, андан кийинки көнүгүү 5-чи көнүгүү. Бизге кроссворд берилген. Анда биз балдар окуу куралдарын табабыз. Бизге туурасынан жана тигисинен
orus tilinde bergen. Biz al orus tilindegi sözdөрdü kırgız tiline kotorсок, биздин окуу куралдарыбыз келип чыгат. Кана баарын эстеп чыккыла. Үйгө тапшырма балдар. 4-көнүгү 13-бет. Балдар, 4-көнүгүдө сүйлөмдү туура түзгүлө дейт. Бизге балдар чачыранды сүйлөмдөр берилген. Буларды силер туура кылып жазып келесиңер. Мисал үчүн, гүлдөр кооз бар класста. Демек күтүрлөрүн жоюп, баш аягын туура кылып сүйлөмдөрдү туура түзөсүңөр. Мен силердин баарыңарды жакшы көрөм. Балдар, бүгүнкү сабакка катышканыңар үчүн абдан ыраазымын. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болсо, тапшырмалар силерге да жеткиликтүү болду деп ойлоймун. Анда эмесе балдар, сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Саламатта калгыла.